Мен Айыл жергесинде турам. 2 жыл мурун Айылда катуу уруш болуп, мен кокустан катышып калгам. Ал нерсени мойнума алып жазаны өтөп чыккам. Бирок азыр кандай нерсе болбосун мени дагы чакыра берет шектүү катары. Сурайын дегеним, кылган кылмышым канчада жоюлат же дайыма шектүү катары чакыра береби? Түшүнүктүү. Негизинен сизди шектүү катары чакырганы бул мындай сизге коркунуч туудурбайт. Эгерде сиз ошол милиция бөлүмүндө сиз каттоодо турган болсоңуз, анда же болбосо сизди ошол алсак кылмыш болгон жерден же болбосо бир уурулук болгон жерден сизди анда шектүү катары атайын көрсөтүшкөн болсо, сизди чакырып, сизден жоңгон түшүнүк кат алып коюу милиция кызматкерлеринин милдети. Себеби дегенде ар бир кылмыш ачылыш керек. Ар бир кылмыш мындай ачыш үчүн ар түрдүү аракеттер колдонулат. Сиздин соттуулугуңуз жоюлуу боюнча, эгерде сиз мушташтым деп жатасыз, демек сиз мындай анча оор эмес кылмыш, чоң коркунуч келтирбеген кылмыш жасаган болсоңуз, анда сиздин соттуулугуңуз 3 жылдын ичинде жоюлат. Ошол жазаңызды өтөп бүткөндөн кийин 3 жылдын ичинде чоң коркунуч келтирбеген кылмыштар. Анча оор эмес кылмыштар 5 жылда жоюлса, оор кылмыштар 8 жыл, ал эми өзгөчө оор кылмыштар жазаны өтөп бүткөндөн кийин 10 жылдын аралыгында мындай жоюлат. Андан кийин сиз соттолбогон болуп эсептелинесиз. Себеби соттуулук жоюлганда бардык мындай кесепеттер жокко чыгарылат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 76-берене соттуулук. Кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адам соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып соттуулугу жоюлган же алынып салынган учурга чейин соттолгон деп эсептелинет. Соттуулук шарттуу соттолгон адамдарга карата сынак мөөнөтү бүткөндө, эркиндигинен ажыратууга караганда жазанын кыйла жеңил түрүнө соттолгон адамдарга карата жазаны өтөгөндөн же жазаны аткаргандан кийин 1 жыл өткөндө, чоң коркунуч келтирбеген кылмыштар үчүн эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдарга карата жазаны өтөөдөн кийин 3 жыл өткөндө, анча оор эмес кылмыштар үчүн соттолгон адамдарга карата жазаны өтөөдөн кийин 5 жыл өткөндө, оор кылмыштар үчүн эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдарга карата жазаны өтөгөндөн кийин 8 жыл өткөндө, өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгон адамдарга карата жазаны өтөгөндөн кийин 10 жыл өткөндө соттуулук жоюлат. Эгерде соттолгон адам жазасын өтөгөндөн кийин өзүн кынтыксыз алып жүрсө, соттуулугунун жоюлушу мөөнөтү аяктаганга чейин эле анын соттуулугун өтүнүч боюнча алып сала алат. Соттуулуктун жоюлушу же алынып салынышы соттуулукка байланышкан бардык укуктук кесепеттерди жокко чыгарат.